Эми негизги бетти кароодогу мифтер жана адашуулар, жаңылышуулар жөнүндө сүйлөшүп кетсек, мына биринчи эле жаңылышуу бул косметика крем койгондор тез картаят деген эмнегедир ушундай ой бар. Кээ бир адамда ушундай ой пикир бар. Андыктан мен эч кандай крем койбойм, бет май койбойм, мен ушул жаш натуралдуу кооздугу менен жүрөм деген кыздарды жана аялдарды көрүп турабыз. Негизинен ушундай эмнегедир ой пикир бар. Бул жөнүндө сүйлөшүп кетели. Эми өзүнүн бетин карабай, дайым шарты жок болгондуктан, кандай бир мүмкүнчүлүгү жок болгондуктан карабай жүргөн беттерди салыштырып кетели. Мына бул жерде Айна Маманова 56 жашта, Каракулжа айылынын тургуну, 56 жашта экен. Ошол эле учурда Айгүл Рахматова 55 жаш, Ош жашында экен. Экөөнүн айырмасы 1 жаш экен. Бирок мына карасаңыз, бетти карап жүргөн мына билинип турат, бетти карап жүргөнү. Бир иш түшпөй, көп нерсе түшпөй мына. Жакшы жүрөт. Ал эми экинчи бетте болсо, бир иштер көп болуп, бети кызыл болуп турат. Эми сиздер айтышыңыз мүмкүн, арык бет тез бырышат. Чында арык бет тез бырышат эмес, кургак бет тез бырышат да. Ал эми майлуу бет кеч бырышат. Бул жерде биз эми кургак майлуу биле албайбыз муну жакын көрбөйүнчө. Негизинен көп эле мындай мисалдарды келтирсек, аябай көп менин тааныштарымдын ичинде деле мисалы үчүн менин апам бетин көп жылдан бери карап, туура бет майларды колдонуп жүрөт. Бизге чейин эле, биз фабрикте иштегенге чейин эле колдонуп жүрөт. Ошол эле учурда мен Араванда мисалы үчүн жашаган бир эжени тааныйм. Араванда иштеген эже менин апамдан 5 жаш жашыраак. Бирок экөөнүн жанына койсоңуз, Аравандагы эже апамдан бир 5-10 жаш чоң көрүнөт. Ал эми менин апам жаш көрүнөт. Анткени ал бетин убагында карап жүрөт. Мындай мисалдарды келтирсек аябай толтура. Көпчүлүк учурда сиз айылда жашаган аялды элестетиңиз өзүңүздүн тааныштарыңыздын ичинен, жана шаарда жашаган өзүнүн бетин карап жүргөн эжелерди көрүңүз. Экөөнүн айырмасы ат менен төдөй болот. Анткени айылда биринчиден өзүнүн бетин кароого шарты жок, экинчиден мүмкүнчүлүк, каражаты жок болушу мүмкүн. Үчүнчүдөн андай маданият жок, билим жок ал жактан. Төртүнчүдөн анын достору да колдонбойт. Бул нормалдуу көрүнүш. Бирок биз дайыма айтабыз, айылдын суусу таза, абасы таза деп, бирок ага карабастан көрүп атабыз, бети эч убакта ухоженный болбойт. Анын бети бырыш баскан жана карын көрүнөт. Ошол эле учурда кызарып, оорукчан болот. Көпчүлүгүнүн бети тордоп кеткен болот, мына купюроза чыгып кеткен болот. Сезим талгайдан калган болот да. Анткени ал адамдар караш керегин да билбейт, кантип карашты да билбейт. Карайын десе каражаты да боло бербейт. Ал эми шаарда жашаган аялдардын көпчүлүгүндө анткени достору да, айлана чөйрөсү да бетин карайт. Андыктан ушул маданият өнүккөн, ушул бетти кароо маданият, андыктан анын бети башкача болот. Мына кийинки мисалды көрөлү. Дилбара Саналиева 51 жаш болот, Каракулжа айылынын тургуну экен. Ошол эле учурда Зули Гафуровна 50 жаш, Ош шаарынын тургуну. Мына экөөнүн айырмасы ат менен төдө. Экөөнүн мына бетинин толугу дагы мындай жакыныраак болуп турат. Эми биз биринчи учурда бирөө арык экен, бирөө толук экен дешим мүмкүн. Мен эми толук окшош сүрөттү таба албадым. Мына мен Одноклассникиден мен друзьямдагы жүргөн аялдардын сүрөттөрүн алып сиздерге көрсөтүп атам. Мына сиздерге мисал. Бул эми мисал келтирдим. Сиздер өзүңүздөр тааныштарыңызды эстесеңиз деле мындай мисалдар толтура толгондокой болот. Эгерде сиз чында бетин карап жүргөн аял менен бетин карабаганды салыштырсаңыз да экөөнүн айырмасы ат менен төдөй. Мен аялыман деле билем, мына менин аялым жубайым дайым бетин карап жүрөт, анткени фабрика компаниясында иштегендиктен жана өз визасы болгондуктан ушу бетин карайт. Анын курдаштары бетин карабагандарын салыштырсак, экөө ат менен төдөй болот да. Буга мисал мен далил катары мисалдарды келтирип кетсем, биринчи эле мисал бут кийимди кароо боюнча. Сиз бут кийимиңизди такыр карабай, арчып тазалабай, май койбой койсоңуз, бут кийимиңиз көп жыл кызмат кыла албайт. Ал эми сиз убагында майлап, тазалап турсаңыз, ал бут кийимиңиз мындай жаңыдай болуп турат, Ошол эле учурда бак жемишти өстүрүүдө сиз мына өз убагында карап, жакшы сугарып, анан өз убагында микроэлементтерден берип, азык заттардан берип, мисалы үчүн кыйкык таштап же фосфор, азоттордон берип турсаңыз, сиздин өсүмдүктөрүңүз күчтүү болот, иммунитети күчтүү болуп, ал курт мускаларга да көп жем боло албайт. Анан түшүмдү көп берет жана тез чоңойот. Эгерде сиз карабай койсоңуз, анда көпчүлүк учурда курт мускаларга жем болот жана көп түшүм бере албайт жана чоңой албай, кичинекей бойдон калып кетиши мүмкүн, Кийинки мисал алма жана картошка сактоодо. Мына мисалы үчүн алма же картошканы көчөгө коюп коюңуз. Күндүн ысыгына өлөт, биринчиден, экинчиден ысык суукка өлөт жана тез чирип кетет жана курт кумурска, бактерияларга тез жем болот. Ошол эле учурда сиз ушул алма же картошканы температура бирдей өзгөрбөй турган жерге коюп, нымдуулук жакшы жерге жана өтө кургак, өтө нымдуу эмес жерге коюп койсоңуз, алма менен картошка көпкө чейин турат экен, Сиздин бетиңиз деле ошондой. Аны сиз коргоп турсаңыз, азык зат, микроэлементтерди берип турсаңыз, ал күчтүү болот, иммунитет күчтүү болот. Дагы бир мисал, туберкулез таякчалары, туберкулез палочкалары ар бирибизде бар, Бирок биз эгерде өз убагында жакшы тамак жебей, мөмө-жемештер жебей, витаминдер жетишпей, кыйналып убагында тамак жебей калсак, иммунитетибиз түшүп кетет дагы. Ошол туберкулез таякчалары биздин организмибизди, өпкөбүздү жей баштайт да, бизди өлүмгө алып келиши мүмкүн, Ал эми эгерде иммунитетибиз түшпөсө, анда бизди туберкулез таякчалары эч нерсе кыла албайт экен. Мына сиздин бетиңиз деле ошондой эле орган. Муну дагы дайым бактериялар, инфракызыл нурлары жана свободный радикалдар жеп жок кылууга аракет кылат экен. Бирок сиз бет майларды коюп турсаңыз, ошодон коргойт экенсиз, экинчиден нымдуулукту сактап турат экенсиз, ысык
температураны ысык суутан сактап, сиз териңизди идеалдуу бойдон кармай алат экенсиз. Болбосо акырындык менен жылдар өткөн сайын бырыш, кызарып жана башка болуп оорулар пайда болуп кеткен, териңиздин оорулары пайда болуп кеткен. Мына андыктан косметика же крем койгондо тез картаят деген бул жөн гана адашуу, маалыматтын жетишпегендиги болуп атат. Косметика крем коюу зыян дейт, мына дагы бир кошумча. Ушу толуктап кетели. Бул эми ар ким ар нерсени ойлошу мүмкүн, айтып атып, бул сөздү айтып атып. Биринчи эле мисал бул бет майлар болушу мүмкүн. Бет майларды ойлоп айтышыбыз мүмкүн. Бет майлар буга чейин биз айтып кеттик, мына бет майлар өтө пайда экен. Биздин бетибизди коргоп турат экен жана аны күч кошуп, иммунитетти көтөрүп турат экен. Ошондо биздин бетибиз өзүн өзү оңой коргой алат экен. Ал эми эгерде сиз күнүмдүк декоративдүү косметиканы, боёнуу косметикасын айтып аткан болсоңуз, ушул сөздү айтып атып, же кимдир айтып атса, анда бул башка кеп. 20-30 жыл мурунку косметикалар чындап эле көп зыян алып келчү, химиядан башка эч нерсе жок болчу. Азыркы күндө косметика тармагы да өнүктү. Аялга зыян алып келбөөчү каражатта составтар менен жасалып атат азыркы күндө биринчиден. Экинчиден, көптөгөн бет майларда өзгөчө жакшы фирмалардын, күчтүү фирмалардын продукцияларында көпчүлүк учурда ухаживающий эффектиси менен жана кошумча микроэлементтер, питающий деген бул микроэлементтер болот, витаминдер менен болот, питающий эффектилер менен жасалып чыккан да. Андыктан тескерисинче бул зыян эмес, тескерисинче бул пайдалуу болуп калды. Бирок сиз ошол сериялардын деле күнүмдүк пайдалоочу боёнуу каражаттарын сиз стойкилерин койсоңуз, өзүндө да айтылат, көп колдонууга болбойт деп, алардын зыяны болушу мүмкүн. Ал эми эгерде бул кадимки боёнуу декоративдүү косметикасы болсо, анда анын тескерисинче пайдасы тиет экен. Мына бул жерде көрүп атасыз, SPF 15 деген эффектилер бар, пудра, тоналка, помада, булардын баарында ухаживающий эффектилер бар. Сиз каталогтон да, Фаберликтин каталогунан, мына декор жөнүндө барачларын ачып окуп көрсөңүз болот, буга далил катары көрүп кетсеңиз болот. Чынында кошумча элементтер көп кошулат азыр. Пайдалуу элементтер да. Эми эгерде сиз ушул сөздү айтып атып, косметика зыян деп атып, сиз профессионалдуу боёнуу косметикасын айтсаңыз, декоративдүү косметиканы, анда бул чындык. Анткени профессионалдуу косметика ал туруктуу болуш керек. Ал түшүп калбаш керек, андыктан ал мындай караганда агрессивдүүрөөк болот жана туруктуу болгондуктан ал териге зыян келтириши мүмкүн жана аба өткөрбөй кыйнашы мүмкүн. Андыктан бул териге зыяны бар десек болот. Бирок бул профессионалдуу косметиканы сиз эми на выход, тойлорго, мааракелерге гана колдоносуз, аны күнүмдүк косметика гана катары колдонуу болбойт экен. Ал эми күнүмдүк колдонуучу мына Фаберлик компаниясынын көпчүлүк декор косметикалары профессионалдуу эмес, алар күнүмдүк колдонуучу болсо, анда ал зыяны жок. Ал эми профессионалдуу болсо, ал на выход. Бир айда бир жолу, 2 жолу, 3 жолу гана же 5 жолу гана колдонулат экен. Андыктан бул болбойт экен. Күнүмдүк колдонуу ушул косметиканы айтсаңыз, анда туура айтып аткан болосуз, бул зыян. Ал эми күнүмдүк колдонуучу профессионалдуу эмес косметикалар зыян эмес экен. Кийинки жаңылыштык бул. Косметика колдонсо зависимый болуп калат деген көз караш. Муну дагы толуктап жооп берип кетиш үчүн мен негизги түшүнүктөрдү айтып кетейин. Ошондо биз ар бир сиздин ичиңизде жаткан ушул деген оюңузга биз жооп бере алат экенбиз. Биринчиси зависимость. Колдонуп жүрүп бир убакта колдонбой койсо, беттин мурунку абалына келип калабыз. Турган эле көрүнүш, сиз дагы тамак аш жакшы жеп жүрүп, витамин элементтер, микроэлементтер жеп жүрүп кийин жебей койсоңуз, бара сиздин организмиңиз иммунитетин жоготот дагы, сиз көбүрөөк ооруй баштайсыз, ооруга чалдыга баштайсыз. Эгерде сиз тамак ашты туура жеп тамактанбасаңыз, оорулардын көп себеби өзү туура эмес тамактануудан болот. Жана мөмө жемиштерди көп жебегендиктен, витамин жетишпегендиктен. Ал эми сиз өз убагында жеп турсаңыз, жебей аны ал нерсени токтотпосоңуз, анда сиздин организмиңиз күчтүү болуп жүрө берет. Бет майлар деле дал ошондой эле, анткени бул дагы микроэлементтерди берет, сиздин бетиңизди коргоп турат. Сиз муну колдонуп жүрүп колдонбой койсоңуз, кайра мурунку абалына келет, анткени сиз мурунку айлана чөйрөнүн таасирин жок кылган жоксуз. Мурункудай эле күнгө чыгып жүрөсүз, мурункудай эле күндүн инфракызылдарын алтасыз, мурункудай эле түтүндүн арасында жүрөсүз. Мурунку эле жерде жүрөсүз, андыктан кайра мурунку абалына келет. Ал эми эгерде сиздин бетиңизге бойдоктор чыгып, ошол бет майды коюп жүрүп, ошол бойдоктор жок болгон болсо, бирок кийин койбой койсоңуз, дагы да бойдоктор чыга берет. Анткени сиздин бетиңиз майлуу, сиздин тамак ашыңыз дагы майлуу болушу мүмкүн. Ошондуктан сиздин бетиңизге дагы майлар кайра чыгып катат. Ал эми сиз коюп аткан бет май болсо, ошол майды азайтып турат. Эгерде сиз тамак ашыңызды такыр өзгөртүп, майлуу такыр жок кылып салсаңыз, балким сизге бет майдын кереги жок болуп калат, сиздин бетиңизге бойдок, безектилер мурункудай көп чыкпай калат, азыраак чыгып калат. Бирок сиз аны жок кыла албагандыктан сизге бет май мына чоң жардам көрсөткөн. Начарлап кетүү деген түшүнүк бар. Колдонуп жүрүп, бир убакта колдонбой койсом, менин битим мурункудан дагы начар болуп кетет, мурункудан хуже болуп кетет. Орусча эффект ухудшения деп коет. Эффект ухудшения десеңиз, Фаберликтин продукцияларында эффект ухудшения жок. Мен ойлойм, көпчүлүк косметика компанияларында бул эффект ухудшения жок. Эффект ухудшения деген бул миф, жаңылыш. Чынында кээ бир бет майларда гормоналдык каражат колдонулат деген мифтер айтылып жүрөт. Бул миф, бул дагы жаңылыш. Эгерде гормоналдык каражат болсо, анда эффект ухудшенияны же начарлап кетүү эффектисин күтсөңүз болот.
Бирок менин билишимче Фабрик компаниясында гормоналдык каражаттар колдонулбайт. Эгерде гормоналдык каражаттар колдонулган болсо, анда биздин кардарларыбыз эч эле мундан да хуже болуп кетти бетим, мен эми колдонбойм жана башка деп оорулуу болуп косметологдорго бара баштайт. Бирок андай кардарларды көрө элекпиз биз. С другой стороны, гормоналдык продукцияларды, гормоналдык каражаттарды косметика колдонуу үчүн бул доктурдун уруксаты керек, жана аны сатуу үчүн да доктурдун уруксаты менен сатылыш керек. Ал особый учурда гана болушу мүмкүн. Фабриктин продукциясы тез жардам бергенин себеби гормоналдык болгондуктан эмес, бул кислородный косметика, теринин ичине кирип иштеп атат. Ошондуктан гана тез жардам берет экен. Бул андыктан эффект ухудшение бербейт экен. Кийинки түшүнүк бул привыкание аттуу түшүнүк. Привыкание бул колдонуп жүрүп, мурунку каражатты мурункудай эле колдоно берсек, мурункучалык жардам бербей калат деген түшүнүк. Чындап эле эгерде сиз бет майды, бир эле бет майды 5 жыл бою колдонуп атсаңыз, кийин дагы 6-жылы колдонсоңуз мурункучалык жардам бербей калышы мүмкүн. Анткени бактериялар, сырттагы айлана чөйрөдөгү зыян келтирүүчү микроорганизмдер мурункудан да күчтүү болуп, ал мындай коргоочу нерсени жеңип чыгуунун жолун тапкан болушу мүмкүн. Андыктан мурункудан жардам бербей калышы мүмкүн. Экинчи чети, мына сиз жерди иштетип жүрүп, бир эле жерге помидор эге берсеңиз, кийин курттар ошол жерге көбөйөт, андыктан алмаштырып туруу керек деген нерсе бар дыйканчылыкта. Мурун помидор өстүрсөңүз, эми бадыраң өстүрүңүз ал жерге деген нерсе бар. Алмаштырып туруш керек. Сиздин бетиңизге да дал ошондой эффект привыкания болот. Мурунку каражаттарды жаңыга алмаштырып туруу керек. Бул мындай тиш жууда да бар. Мисалы үчүн тиш пастаны сиз 1 жылдан 2 жылдан ашыкча колдонсоңуз, ошол тиш пастаңыз мурункучалык эффект бербей калышы мүмкүн. Бактериялар дагы жолун таап, ал тиш пастаңыздын коргоо функциясын да бузуп, дагы да жей баштайт экен. Ошол пастаңызды кошо. Андыктан мына пастаны да тез өзгөртүп турганыбыз туура болот экен. Эми көбүнчө паста саткан фирмалар да өздөрү билип, жаңылап, жаңы каражаттарды кошуп, жаңы элементтерди кошуп, анын түзүлүшүн өзгөртүп турат. Фабрик компаниясынын бет майлары да ошентип өзгөрүп турат. Андыктан сиз эгерде мурун колдонуп жүргөн, жакшы жүргөн бет майыңыз өзгөрүп, түзүлүш өзгөрсө, эч убакта кайгырбаңыз. Демек, привыкание болбосун деп өзгөртүп турат экен. Андыктан ошол бет майыңызга замена алмаштырып чыгып турат. Аны сиз консультанттан сурап билип алсаңыз болот да. Эми көп жылдан бери иштеген консультанттардан. Кийинки жалаңычтык, демек, түнкү бет май кереги жок, же күндүзгү кереги жок деп айтышат. Кээ бир адамдар мен түнкүсү колдоном, жетет мага, күндүзгү кереги жок дешет. Бул да жаңылыштык. Мына көрүп кетели эмнеге. Мына буга чейинки сабакта түшүнүп кеттиңиз, түнкү бет майдын өзүнүн кызматы бар, ал эми күндүзгүнүн өзүнүн кызматы бар. Мисалы үчүн түнкү бет май жаңы майда брыштар менен күрөшөт, жана ал брыштардын пайда болбосу үчүн иммунитетибизди көтөрүп, биздин терибизди күчтүү, бетибизди күчтүү кылып коет экен. Ал эми күндүзгү болсо ошол бар мындай жаштыгыңыздын баарын сактап калганы, сонун мүмкүнчүлүк берет экен, анткени коргоп турат экен. Күндүн инфракызыл нурларынан, ысык сууктан, ошондой эле свободный радикалдардан бүт сактап турат экен. Мына ошол себептен көбүнтөн колдонгон туура болот экен. Эгерде сиз түнкүнү гана колдонсоңуз, анда демек түнкү бет май иммунитетти көтөрүп, териңизди күчтүү кылып, майда брыштардын баарын жок кылып, жана теринин өзү калыбына келтирүүгө чоң түрткү берип отуруп, бирок күндүзү свободный радикалдар жана башка инфракызыл нурлар баары бетибизди, терибизди жейт экен дагы, ошол түнкү бет майдын келтирген пайдасын мына 30%, жарым 50% чыгысы көптөгөн күчү жок болуп кетет экен да. Тескерисинче, эгерде күндүзгүнү колдонуп жүрө берсек, анда биз бар жаштыгыбызды сактап калабыз, болгону калыбына келтирүү, майда брыштарды жок кылуу деген процесс болбойт экен, жана анын иммунитети күчтүү болбостон, демек акырындык менен бетибиз дараганда иммунитетин жоготуп, ден соолугун жоготуп, микроэлементтер жетпей, күндүзгү бет майдын пайдасы жок болуп калат экен. Пайдасы азайып кетет экен да кыйла. Андыктан экөөтөн колдонгон туура болот экен. Бул эмне окшош? Сиз 3 мал жейсиз, тамакты 3 мал жесеңиз туура болот. Ал эми 2 мал жесеңиз, анда кээ бир микроэлементтер, көптөгөн нерселер жетпей калышы мүмкүн, жана ашказаныңызда бул зыян алып келет. Андыктан бул дагы ошондой эле экен да. Кийинки жаңылыштык, мен брышты кетиришим керек деген пикир, жана ошондой эле косметиканы брыш түшкөндө колдонуш керек, 20 жашта эрте деген көз караш бар. Чынында мына брышты кетиришим керек деген нерсе, чынында брыш өзгөчө терең брыштар эч качан кетпейт. Алар болгону жазылып, же жумшарып, же азайышы мүмкүн, же шишип чыгышы мүмкүн убактылуу, бирок өтө терең брыштар кетпейт. Майда брыштар чындап кетет. Аны кетирсе болот, бет майдын жардамы менен, косметологиянын жана көптөгөн нерсенин жардамы менен кетсе болот. Терең брыштарды болсо, косметологиянын жардамы менен кетирчү болсоңуз, ал кандай бир мезгил өткөндөн кийин дагы чыгып кайра пайда болот. Анткени ал терең кирип кеткен, ошо биздин терибиздин терең ичине кирип кеткен да, ошондуктан аны чыгаруу кыйын. Кийинки жагы, эгерде сиз косметология, бул жерде 2 жол бар экен. Биринчиси бул косметология жана пластикалык хирургдардын жардамы менен ошол өтө терең брыштарды кетирсеңиз болот экен. Бул биринчиден опасно. Анткени бетиңиз ар кандай реакция кылышы мүмкүн. Ошол укол, мисалы, укол красоты деген бар, ботокстер бар. Атайын Өзбекстанга барып $3000, $5000 берип, мына ботокс жасатып келдирип атышат. Кимдир Казакстанга барып жасап келди. Бул өтө кымбат, биринчиден, экинчиден опасно, үчүнчүдөн
бул неудобно болот, анткени атайын ошол жака жүрүп, ошол жакта доктордун көзөмөлүндө канчалаган күн ооруканада жүрүшүңүз керек болот. Бул терең буручтарды кетирүүнүн биринчи жолу экен. Экинчи жолу болсо бул Faberlic компаниясынын атайын эксперт аттуу профессионалдуу сериясы бар. Муну сиз атайын косметологко барып отурбай үй шартында колдонсоңуз болот. Ошол ботекс уколдоруна замена экен, ошону сиз колдонсоңуз болот. Эффектisi ошончолук күчтүү болбосо дагы өзүнчө күчтүү эффектisi бар. Эгерде сиз ошондой жасатам десеңиз, ошондой чечимге келсеңиз, көпчүлүк Faberlic компаниясы сиздин консультанттардын кеңеш беришет, колдонуп көргөндөр. Ошол ботекске баруудан мурун ушуну колдонуп көрүңүз. Эгерде ошондо эффект көрбөсөңүз, анда барсаңыз болот. Анткени бул кымбат дагы эмес, биринчиден, экинчиден ыңгайлуу, сиз эч жака барбайсыз. Үчүнчүдөн бул более безопасный, андай реакция бербейт экен, укол окшоп. Себеби бул укол эмес, бул сайбайсыз. Муну башкача жол менен колдонот. Жана ошондой эле эксперт сериясынын косметологияга мындай замена, альтернатива катары эксперт сериясында микродермабразия жана башка каражаттарды колдонсоңуз, буручтарыңыз жазылып, көптөгөн жагынан жашаруу процесси тезирет экен. Бирок такыр жок кылуу берүү, өзүнчө терең буручтарды жок кылуу берүү бул реалдуу эмес нерсе. Ботекс уколдору деле бул Faberlic'тин микродермабразия жана башка сериялары деле бир жыл, жарым жыл сайын муну жаңылатыш керек болот. Ал эми ботекс уколдорун билишимче 3 жылбы, 5 жылдан кийин дагы жаңылаш керек болот да, өзүнүн мөөнөтү бар экен. Ошондо да сиз бетиңизди өз убагында туура уход кылып карап жүрсөңүз гана ошол эффект сакталат экен, эмесе сакталбайт. Кийинки жаңылыштык буручтардан тез убакыттын ичинде арылса болот. Мен ушу бет майды койсом бир жумада бир ишим кетип калабы деп кезде кээ бирлер күлүп шылдыңдап, кээ бирлер тамашага айландырышып сурашат. Чынында бул эч качан болбой турган нерсе. Бул 2 айбы, 3 айбы кандай бир убакыт өтүш керек. Эми буручтун тереңдигине жараша. Майда буручтар 2-3 айда кетет. Терең буручтар болсо көбүрөөк убакытта кетет, же көбүрөөк убакытта жазылат экен. Бетти тез эле 20 жаштагы абалына алып келип койсо болот дегенде бул жаңылыштык. Бул эч качан болбой турган нерсе, бирок 5-10 жашка жаш көрүнсө болот экен. Андыктан эң оңой нерсе бул алдын ала сактанган оңой нерсе экен да. Анан 20 жылда топтолгон буручтар 1 айда эч качан кетип калбайт экен да. 20 жыл топтогон буручтар 1 айда эч кетип калуусу кыйын нерсе. Сиз 20 жыл топтогон болсоңуз ал буручта же 10 жыл топтогон болсоңуз кантип эле 1 айда кетип калсын. Бирок 2-3 айда, жарым жылда азаят жана акырындык менен кетет деген туура жооп болот экен да. Акырындык менен жашаруу бул туура жол, туура кадам. Акырындык менен чындап эле жашарса болот. 5, 10, 15 жашка жаш көрүнсө болот. Бирок аны үчүн сиз такай өзүңүздү карап турушуңуз керек. Кандай бир узак мөөнөт, жарым жыл болобу, 3 ай болобу, 1 жыл бою карап, ошол биз сунуш кылган каражатты эксперт, базовый уходду жана профессионалдуу эксперт каражаттарын колдонуп отуруп, ушинтип жашасаңыз болот экен. Эксперт сериясы буга чейин мен көрсөткөн микродермабразия сериясы жана эксперт сериясы болсо 25 жаштан жогору колдонууга туура болот. Эми бетти кароодо негизги принциптердин бири копай колодец того, как захочешь пить деген орусчада сөз бар. Бул мисалы үчүн сиз сууду, мына суу барда, сизде кумганда, көптөгөн идиштериңизде суу барында кудукту казып алганыңыз туура болот. Эгерде сиз суу саганда сууңуз калбай калганда анан ойлонуп, эми казышым керек деп казсаңыз, анда сиз казганы алыңыз жетпей калат, сууңуз да жетпей калат. Андыктан алдын ала казып койсоңуз туура болот экен. Сиз алдын ала сууңуздун бүтүшүн билесиз, туурабы? Ошон үчүн кудукту мындай суу барында казбаш керек экен. Дал ошондой эле бетти дагы алдын ала карасаңыз, жаш кезиңизде оңой болот. Ал эми буруч түшүп, өтө терең буручтар түшүп калгандан кийин аны кетирүүгө көбүрөөк убакыт кетет жана кымбатыраак болот экен. Жана аны толук кетирүү мүмкүн эмес экен да, жазуу мүмкүн экен. Эми сиз ушинтип биз айткан кеңештердин көпчүлүгүн жасап отуруп, өзүңүз бетиңизди тынбай карап отурсаңыз, ушинтип өзгөрүштөр болот. Биз муну көрүп эле жүрөбүз. Биздин көптөгөн кадалар ошол өзгөрүштөрдү беттеринде көрүп атышат. Жана көрүп аткандык үчүн алар кайра алып атышат жана досторуна Faberlic жакшы деп, чындап эле бет майы өтө күчтүү деп мактап бири-бирине кеңеш беришет. Анда эмесе уландысы бар. Бул видеолорунда профессионалдуу эксперт сериясы жөнүндө видеолорду кийинки видеолорубузга тартып даярдап кетебиз. Мүмкүн болсо дагы ошол видеолор чыкканда сөзсүз түрдө көрүп үйрөнүп чыгыңыз. Микродермабразия жана эксперт сериясы жөнүндө видеолорду көрүп чыгыңыз. Ошондой эле угри бет майларга каршы каражаттар жөнүндө тартып кетебиз. Ошолорду көрүп кетсеңиз болот.